Халык саламатчылыгы мамлекетибиздин байлыгы. Ош облусунун Ноокат районундагы Көкжар айыл аймагына Ислам өнүктүрүү банкы жана Фаел Хайрия кайрамдуулук фонду каржылаган мобилдүү медициналык клиникалары орнотулуп, өз ишин баштады. Өз айыл аймагынан көмүркен чыккан Көкжар айыл өкмөтү бул жылда мектеп, балдар бакчаларына керектелүүчү 480 тонна көмүрдү килограммын 1 сом 80 тыйындан алса, халк үчүн 3 сомдон көмүр камсыз кылууда. Көкжарда келерки жыл үчүн күздүк айдап себүүлөр башталды. Ислам өнүктүрүү банкы жана Фаел Хайрия кайрамдуулук фондусу каржылаган мобилдүү медициналык клиникалар долбоору буга чейин өлкөбүздүн Кемин, Ысык көл, Нарын жергелеринде иштеп келсе, түштүк чөлкөмүндө алгач Ош облусунун Ноокат районундагы Көкжар айыл аймагында өз ишин баштап жатат. Район акими баш болгон Ноокат эли айыл калкына медициналык мыкты жардам көрсөтүүчү мобилдүү медициналык көчмө клиникалардын келишин кубануу менен тосуп алышып, аны каржылаган жана уюштургандарга ыраазычтыктарын билдирип жатышат. Клиника азыркы заманбап клиникалардын эң күчтүүсү десек болот. Мына көрдүңүздөр, биз да көрдүк, кече да келип көргөнбүз. Бул жерде 8 адис врачтар тейлейт экен. Бул значит ашказан, ичеги боюнча, жүрөк боюнча, бөйрөк боюнча, тиш боюнча, анан аялдарды көрө турган акушер-гинеколог бар экен. Анан эң артыкчылыгы эң заманбап томография аппараты, эң заманбап рентген аппараты, анан өтө күчтүү лаборатория бар экен. Анан ушу ашказанды көрчү аппараттары дагы эң современный экен, дүйнөлүк деңгээлде да. Кыскасы бул жерде биздин Ноокат районунун ушул айрыкча максаты фонддун ушул баягы кичине социал жактан, экономикалык жактан үй шарты начарыраак үйлөргө карайып атат. Эми биз эсептеп көрдүк, ошондо 4 айдын ичинде ар бир айыл өкмөткө бир жумадан болгон араң жетишет экен да. Өз булар көптөн жүрүш керек, бирок эл бизде население көп болгондуктан ушундай график болду. Биз эми мунун уже графигин түзүп койдук башты. Мына бүгүн Көкжар айыл өкмөтүндө болуп атат, анан кийин Кулатов айыл өкмөтү. Кыскасы февраль айынын 15-inde араң бүтөт экен да. Ошон үчүн булар менен биз тыгыз иштедик. Кудай кааласа да тынымсыз жардам беребиз, булар бизге жардам берет. Мына шентип мобилдүү медициналык клиникалар дароо эле өз иштерин башташып, элет калкын кабыл алууда. 4-дагы 5-чи. 5-чи. Көз боюнча ооругандар абдан көп, муктаж болгондар аябай көп да. Просто ал кишилер жакшы убагында борборго бара алышпайт. Өз бир каражатына карата, мүмкүнчүлүгүнө карата ушундай да. Анан бизде аппаратуранын баары жаңы. Көз доктурга эмне керек, эмне обследованияга, эмне операцияга керек, аппаратуранын баары бар. Микроскоптон баштап, фака, авторефрактометр, тонометр, биомикроскопия, бүт баары бар да, бүт. Эмне керек, бүт баарын жазайбыз. Эмне деген операция жер жүзүндө болот, ошону жазайбыз. Айыл калкында өзгөчө көп кездешүүчү оорулардан болуп, жүрөк, кан тамырлары оорулары. Ошол себептен да кароо башталары менен кардиология кабинетине кезек көбөйгөн. Биз буга чейин Кемин районунда иштедик, андан кийин Ысык көл областында Түптө жана Тоңдо болдук. Ал жердеги жергиликтүү ошо элин көрүп бүтүп келип, бүгүн буюрса Ноокат районунан көрүп баштадык. Бул биздин биринчи пациентибиз бүгүнкү күндө. Эми биздин Кыргызстаныбызда ушул жүрөк оорулары, жүрөк кан тамыр оорулары өтө көп кездешкен үчүн кардиологко адамдар көп болот да, негизи эле. Анткени бизде ушундай сердечно-сосудистый заболевание биринчи орунду элейт Кыргызстан боюнча. Ошол себептен абдан көп больнойлор. Ошол бүгүн иштей баштадык. Бизде абдан жакшы тосуп алышты. Чоң рахмат сиздерге. Мен ойлойм, ошол жергиликтүү биздин коллегаларыбыз, медиктер менен чогуу иш алып барабыз деп ишенем. Азыр эле медициналык кароодон чыккандарга да жолуктук. Ооба, кирип чыктык. Ушул Көкжар айыл өкмөтүнө келишкен экен. Апам 78 жашта, көп ооручу. Алып келдик, без очур кирип, жакшы карашты. Апам өтө ыраазы болду. Кайсы кирдиңер? Биз азыр жүрөк текшергенге кирик, ал жерде текшеришип, дарыларын жазып, дарыларын да 5 күнгө бесплатный беришти. Өтө жакшы. Рахмат бардыгыга, ушул келгендерге.
ушул айыл өкмөтүбүзгө рахмат, өтө ыраазыбыз. Бүтүндөй Ноокат районунун 300 миңден ашык калкына медициналык жардам көрсөтүүгө келген бул мобилдик клиниканын дарыгерлеринин ойдогудай иштөөсү үчүн аларга ар тараптуу шарттарды жаратып берүү жергиликтүү бийликтин негизги милдети. Жергиликтүү бийлик ушу шарттар түзүп берүү менен ошо элдерибизди, аярлуу катмардагы элдерибизди мүмкүнчүлүгү ушу больницага барып көргөзгөнгө жокторду шарттар түзүп берип, биринчи ирет аларды биякта медиктерге көргөзгөнгө аракеттерди кылабыз. 3 айда үч айдын ичинде ар бир айылда биз графикке койдук, карайбыз. Анан мына мен азыр эле мен эми врач болбойм, бирок кичине бир сүйлөшкөндө булар айтып атат да, убакыты менен мисалы 30 жаштан 40 жашка чейин өзүнүн ден соолугунун бир нерсесин көргөзүш керек экен. 40-тан 45ке чейин милдеттүү түрдө дагы ошо ар бир кароодон өтүш керек да. Ушуларды дагы ушул процедуралар дагы өткөзгөнгө шарттар түзүп беребиз. Эми мүмкүнчүлүк бизге келип отурат. Биз муну толугу менен колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Мобилдүү клиникалар өзгөчө жакыр үй-бүлөлөргө жакындан жардам көрсөтө турганына айыл калкы ыраазы. Биз үчүн өтө жакшы болду. Элибиз өзү көптөн бери күтүп, мисалы ооруп калгандар Ноокат, Ошко, Бишкекке барып келип атышты да. Мына айыл өкмөтүбүз жүгүрүп, көп адамдардын мээнети менен биздин көк жарыбызга келип калыптыр. Бул өтө чоң жеңиш деп эсептеймин. Элибизге жакшы болду. Мына оорукчандар, картаңдар бардыгы келип бүгүндөн баштап көрүнүшүп атат. Ушу падышачылыкка, ушу салым кошкон бардык ата уулдарга рахматымды айтмакчымын, эл атадан. Рахмат ушуларга. Калк саламатчылыгын ойлогон Көкжар айыл өкмөтү 8 автоунаага жүктөлгөн мобилдүү клиникаларды жайгаштыруу, аларга керек болгон кызматтарды көрсөтүүдө так ыкчам иштешүүдө. Бұл мобильный клиниканы келишибиз бұл Ноокат району боюнча эң жакшы бир нерсе болду. Ушул айыл өкмөттөн колдон келиште светини, сууну баарыны түшүрүп жардам бердик. Биз дагы жардам беребиз улай буюрса. Ошондуктан бизде эң жакшы жери ушул аскансыз болгондор ушул жерде бир өздөрүн көрсөтүп, кичине дармегин дагы беришет, медициналык жардам болот. Ошондуктан эң жакшы нерсе болуп атат. Бүгүнкү күндө алып келип курдук. Мына бүгүн биз бүгүнкү күнү баштады, бүгүн открытияны кылдык. Биздин элдер да курсан бүгүнкү күндө. Баары келип өзүңүздөр дагы көрүп кеттиңиздер. Эң жакшы болуп бүгүн иштей башташты баардыгы. Ошону менен бирге эле мына биз 100 койкалуу больницаны куруп атабыз бүгүнкү күндө. Азыр кичине финанс акча ажыратылбай кичине туруп калдык бир 6 айча. Мына бүгүндө акчаны ажыратып, мына бүгүндө биздин балдар дагы башташып, мына подвалдары менен өзүңүздөр көргөндөй мына экинчи этажга уже плиталар басылып, бүгүнкү күндө даярданышып атат. Кудай буюрса, быйылдан кийинки ишке киргизгенге аракет кылабыз, Кудай буюрса. Сатарали мырзанын талабаган аракети менен бүгүн Көкжар жергесинде жаңы заманбап айылдык оорукананын курулушу жүрүп жатат. 2021-жылы апрель айында башталган. Азыр күндө иштер кызуу жүрүүдө. Өзүңүздөр көргөндөй 2 группа балдар иштеп атышат. Буюрса тез арада бүтүрүштүн аракетин кылабыз. Буга бир эле мамлекет тарабынан каржылоо маселеси убагында чечилип турса, биз да аба ырайыга байланыштуу тезирээк бүтүргөнгө аракет этебиз. Жалпы баасы канча курулушту? Буга биз тендерден 153 миллион кутуп алганбыз. Бирок ал 2016-жылы сметный стоимость ошончо болуп калган. Ага байланыштуу азыр эми строй материалдар кымбаттап, разницасы бир аз көзгө көрүнүп калды. Жыйырма 25 миңден ашык жашаган Көкжар айыл аймагындагы быйылкы кышка карата көрүлгөн даярдыктар кандай? Быйылкы жылы бизге кышка даярдык боюнча бизде быйыл бир топ эле жеңил болуп калды. Себеби айтканда бизде өзүбүздүн Борбаш айылыбызда Кара Дөбө деген жерибизде 92 гектар жер карьер ачтык, агродор жеке ишке немеси. Ошондуктан бизге азыркы күндө бизге эң жеңилдиги себеби баасы. Мурда алайдан башаяктан тендерин сатып алат дек, мана быйылкы жылы бизге 1 сом 80 тиынден ар бир мектеп, детсадка 480 тонна чүрү берди. Анан тышкары дагы 40 тонна БК көмүр чүрү берди. Ошондуктан бизге быйыл эң жеңил болуп атат.
Себеби бизге жеңил болгону 1 сом 80 тиенден берди. Анан бүгүнкү күндө биз Көкжар айыл өкмөтүгө ушул жерге биз бир ушул немени ачтык, көмүр немесин базаны ачтык. Ошо базада бизде Ош областы ыйгарым укугубузду Зиян Исламовичтин тапшырмасы, анан Нокат районунун акимибиз Данил Билекович ошо тапшырма беришип, мына бүгүн өзүңүз көрүп тургандай 100 сомдон элге, ошо ордо 100 сомдон сатканга бизге бүгүнкү күндө эң жакшы болуп атат да. Эң эмне десем, мындай айтканда элге жеңилдик болуп атат да. Өзүңүз көрүп турасыздар, көмүрлөр эң жакшы БК көмүрлөрү жакшы болуп түшүп атат бүгүнкү күндө. Ал эми элдин аярлуу катмарына кандай жардамдар болуп атат да? Элдин аярлуу катмарга мына биздин Агродор өзү 300 килограммдан баягы немesi чектелген адамдар бар бизде. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Ошол 300 тоннадан 300 килограммдан бекер үйгө барып бергенге биз бүгүнгү сүйлөштүк. Олар да согласен болуп бүгүндө чоң жардам беришип атат бизгечи. Абалкы Апшырдан калган сапаттуу көмүр кенин казып алуу үчүн айылдык ишкер Кубанычбек Калбаев 2 жылдан бери эчен аракеттерин көрүп, ачык типтеги көмүр кенин иштете баштады. Биздин Агродор ишканабыз 2021 жылдын октябрь айынан бери иш жүргүзө баштадык. 1 жылдык немебиз 10.000 тонна объемубуз. Ошого негиз былтыры бүт основной тоо жумуштар, тоо кен жумуштарын аткардык 3-4 ай. Көмүрдү ачып, ошол негизинде азыркы күндө иштеп атабыз. Тендер, мамлекеттик тендерлерге катышып, Көкжар айыл өкмөтүнүн көмүр менен камсыз кылдык. Белөрүк Кайрагачы айыл өкмөтүнүн көмүр менен камсыз кылдык. Көк Бел айыл өкмөтүнүн көмүр менен камсыз кылдык. Тендер бар айыл өкмөткө эле кирдик. Эми бизге берилген мүмкүнчүлүктүн тендерди утканыбызга байланыштуу ушул айыл өкмөттөрдү камсыздандырдык. Эми азыркы күндө президентибиздин Ош областы боюнча ыйгарымдуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламовичтин көзөмөлүнүн негизинде ушул эле айыл өкмөт, Көкжар айыл өкмөт, 12 Бел айыл өкмөт, Нокат районуна караштуу айыл өкмөттөргө арзан баада 3 сом баасы. Көмүр элге аз камсыз болгон биринчи очуртта элдин ушу катмарга көмүр берип атабыз. Эми мындан аракет кылабыз Нокат районуну 3 сомдон көмүр менен камсыз кылууга. Көмүрдүн калориясы 5,5. Көмүр илгери ушул эле көмүрдү жагып жүргөнбүз ушул жерлерде. Апшырды көмүр эле. Бул апшырды көмүрү. Биздин негизги инвестор бул Кытайлар. Кытайлар менен чогуу иш кылдым, ачып көмүрдү. Азыркы күндө иштетип атабыз. Алтын Улар деген компания. Bir adam kuduk kassa, andan 1000 adam su içet degende, Кубанычбек Мырзанын алып аракеттеринен чыгып жаткан сапаттуу көмүрлөр бүгүн бир эле Көкжар эмес, ага кошуналаш 12 Бел Кайрагач сыяктуу бир катар айыл өкмөттөрүнүн калкын арзан көмүр менен камсыздоодо. Өзүңүздөр көрүп тургандай 12 Бел айыл аймагында айыл калкын көмүр менен камсыз кылууда. Атайын Кыргыз Республикасынын президенти Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиян Исламовичтин атайын тапшырмасы менен мына айыл жергесинде элди сапаттуу арзан көмүр менен камсыз кылуу максатында мына 3 сомдук көмүр айыл жергесинде бүгүн төгүлүп отурат. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө көмүрлөрдүн баасы жогорку баага көтөрүлүп кеткен. Негизи 7 сом, 8 сом болуп атат. Бирок мына бизде ушул элди көмүр менен, арзан көмүр менен камсыз кылууда мына өзүбүздүн жеке ишкерибиз Калбаев Кубанычтын ушул демерчилиги астында ушул өзүнүн Көкжарда өзүнүн көмүр карьери бар. Ошол көмүр карьерден алып келип атайын бүгүнкү күндө төгүп олтурушат. Мына элге ар дайым ушул үзгүлтүксүз көмүр менен 100 сомдук көмүр менен камсыз кылуу максатында мына иштеп жатабыз бүгүн. Мына ушул демерчилерибизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Халкты арзан көмүр менен камсыздоо өлкө президентинин министрлер кабинетинин жерлердеги жергиликтүү бийлик башчыларына койгон негизги тапшырмалардын бири эмеспи. Демек, коюлган тапшырмалар бул айыл аймакта айылдык ишкерлердин жардамы менен жүзөгө аша баштаган.
Көкжар айыл аймагында да бүгүн келерки жылдын молчусу үчүн көздүк кылкандуу дан эгиндерин айдап себиштери кызуу башталган. Быйылгы күз байке абдан кургакчылык келгенге байланыштуу ушул 30 гектар жерди суга жермен сугардык биринчи. Суу менен сугарып, анан кийин себип атабыз. Жаан-чачын жок, жер кургакчылык болуп атат. Баары сугарыпсыздар. Ооба, бир сыйра сугарып, анан кийин айдоо жумуштары башталды. Азыр эми күндөп себүү менен элексиңер. Ооба, 2 күн, бүгүн 3-үнчү күн, күндөп ушул жумушчулар айдаган айдап, сепкен сеп, күндөп ушул себүү менен алек болуп атабыз. Кооператив мүчөсү кеп салгандай кылкандуудан бул эл азыгы. Андыктан аба ырайынын кандай гана шарты болбосун көздүк айдап себүүлөрдү көбөйтүү учурдун өктөн маселеси. Азыр күндө мына кооператив жерде турабыз. 30 гектар жер себиш бүтүп калды бул күндө. Калган дыйкандар дагы сугарып, сулуун себишип атат. Ал эми 2 күндө жамгыр жаайт, ошол жамгыр күтүп турат кайракы сепкенге. Жылына 600-700 гектар күздүк кылкандан эгебиз. Калган жерибизди жазында эгебиз. Бардык маселеси кандай болуп атат? Бирөө маселе бардык кооперативден алып уруктарын даярдап коюшкан, дарылап, себүүгө даяр кылып. Ушул жерди жамгырдан гана күтүшүп турат. Жамгыр жаалы жер таппай келсе, мына калса күздүк себип, калган жазда себилет. Жалпы ушул канча гектар кылкандан айдалат да? 1800 гектар жер жылына эгилет. Жылына арпа, буудай болуп эгилет. Техникалар жетиштүүбү? Айыл өкмөт боюнча техникалар жетиштүү бардыгы. Селкалар бардыгы бар, жетет, жылына жетет. Айыл калкынын социалдык маданий турмуш деңгээлин көтөрүү боюнча Көкжар айыл аймагында бул жылда кандай иштер жүзөгө ашып жатат? Быйыл Көкжар айыл өкмөтүндө калктын социалдык маданий турмушун оңдоодо бир топ жумуштар аткарылды, дагы болсо аткарылып жатат. Бүгүнкү күндө ошондой ички жолдорду оңдоп элдерге шарт түзүп берүү максатында ушул жолду асфальттоо турмуш иштери жолго коюлду. Өзүңүздөр көрүп турган ушул жол 3 тараптан каржыланды. Элдер айыл өкмөтүнүн бюджети, ошондой эле Ош облустук өнүктүрүү фонду тарабынан 3 тараптан каржыланып бүгүнкү күндө жол бүткөрүлдү. Бул да болсо ошол айыл өкмөт башчыбыз Миңбаев Саттарали Мукумовичтин демилгеси менен турмушка ашып жатат. Ошондой эле маселелерди чечүүдө элдерге шарт түзүү максатында ички жолдорду шагыл төшөө, жаңы жолдорго шагыл төшөө иштери жүрүп жатат. Ошондой эле элди электр жарыгы менен толук камсыз кылуу максатында жаңы бетон мамчалар алынып, эскилиги жеткен мамчалардын ордуна орнотулуп, ошондой эле жаңы көчөлөрүнө орнотулду. Айыл көркү өз көркүн демекчи. Соңку кездерде айыл аймакта тазалык муниципалдык ишканасы түптөлүп иштей баштаган. Тазалык деген биздин эле Көкжарда эмес, бул Кыргызстан дүйнө жүзүндө өтө көйгөйлүү маселенин бири да. Ошол көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн мына быйылкы жылы биз февраль айында проект жаздым эле. Облустук өнүктүрүү фондуна ушул техниканы утуп алдык быйыл биз. 3 миллион 100 миңге облустук өнүктүрүү фондунан каржыланып, калган айыл өкмөттүн өздүк бюджетине 800 миң салым кошулду. Ошону менен 3 миллион 838 миңге ушул атайын таштарды таштоочу унааны август айында алып келип мына ишке салып, азыр ушул келгенден бери тынымсыз тазалык боюнча күнүнө жекшемби күнү гана дем алыш, калган күндөрү күнүгө ошо элдин кызматында болуп жатат. Жыйынтап айтканда 200 миллион сомдон ашык ички сырткы инвестициялар тарткан Көкжар айыл аймагы соңку жылдары өр алуунун жолуна түшкөн.